бир казганда мөңгү влиять этпейт деп гарантияң барбы? Сиз аке экөөбүз мына кечээден бери чогуу эле жүрбөйсүзбү? Мына мөңгүнүн кумдун наркы өтөт мөңгү. Мынанын наркы өттү мөңгү. Мен мэриден бир нерсе казып алып, ушу тоону ашып барып деп мөңгүгө эмне кылам байке? Жок, аны айткан. Конкретно мөңгү каспайм. Анан бул жерде жок, Алтынбек. кассаң, ошол мөңгүгө зыяны тиет деп, аке, мага бир научный же бир нерсе доказывать этип бериңизчи. Мен сенден ушул аскана ашып түшүп барып тигил сууга мага эмне Кудайдын азабы? Мен ошону сурап атам. Берди казганда ошол наркы мөңгүлөргө влиять этеби? Этпейт. Гарантияң барбы? Аке, мындай болот атпайбы? Тетиги бир суткадан бери ат менен басырып келдик. Мен ушул жерде иштесем, ошол чаң учуп барып ошол жерге мөңгүгө зыяны тиеби дегенде мен Техниканын газычы. Техниканын газы тиеритет да. жигиттер койчу мал мен Bir pas devrge uğurup kalasın. Atmak buna bir вопрос. Екі күнден бері жүреді. Саған мынау ауа райы, мынау жаған жамғыр влиять етті. суу калдым. Болып қалдың. Шундай эле влиять етеді. Başka söz yok. Чаңдабайт ошо. Басат ол. Бек суроо берди. Берди көрүп кеттиң, разведка келип алып кеттиңер. Анан кийин алтынды казып баштадыңар да. Анан эл каршы чыкты. Элдин каршы эмесине карайсыңар же болбой эле каза бересиңер? Жок, эл менен эсептешебиз да, биз эми такыр эле. Эл бош эле каршы болуп турабыз. Жок, эл каршы болгондо дачы эл жаратылышка зыяны бар. Силер экологияга кошуп атасыңар деп каршы болсо, ал туура. Жөн эле бул эми каршы болгондо анда бул мамлекеттики да. Бул мамлекеттики да. Бизге мамлекет уруксат берген кагаз менен келип атабыз. Мен деле жөн эле көчөдөн келип эле ушул жерге каскым келип атат деп каскан жокмун да. Мүмкүн расходуңар көбөйүп кетсе, ошону куруп да болушуңар керек экен. Исал суроо берем Жок, жок, биз аны келишимге жазабыз. Алтынбек мырза, дүйнө жүзүндө азыркы учурда глобальный теманын бири эме болуп жатат да, суу маселесичи. Глобальный тема суу азаюуда. Өтө орчундуусу бул таза суу да, соленый суу көп океандарчы. Ал эми ушул таза суу, мөңгүнүн суусу бул сууга азыр дүйнө жүзү бардыгы бөгөт коюп жатат да. Керек болсо кышында шлангалар менен алып келип ушундай жерлердеги сууларды актырып тоңдуртуп атышат да, атайынчы. Жайкы эмнеге резерв куруп атышат да, мөңгүлөрдү искусственно создавать этипчи. Могул кылынып жаткан иш эртеңки күнү могул кыш келгенинче эмес, мына 19-чу эмеде үркөр көрүнөт да, августта түшөт да, августта. Ошондо могу мөңгү тоңот, кайра уландат тоңуусунчу. Процесс бүттү уже. 15-20 күндөн кийин кайра эле тоңот экен, а? Кайра тоңуп баштайт. Бул кийинки жылга калып атат да, жылдан жылга. Ушул мөңгүлөрдүн калгандары бар да, далил катары айтып берейин да. Ал эми күн катуу ысыштын азыр Бишкектин градусунда элдин баары бака болуп жатат да, курбакка айланып жатат да. Жок, муну көрүп атпайлы. 90%, жок, 90%, мен сөзүм бөлбөй мен айта алайын. Мен суроо берип атам. 90% ысыкөлдө жүрөт азыр Бишкектин ысыктыгынан. Биз кечээ эле кандай ысыкта чыктык да, ошол ысыктын процесси бир